Хорезм облусунун Ургенч районундагы балабакчалардын биринде ата-энелер тарбиячыны балдарды сабоого айыптоодо. Алар видео көзөмөл камерасындагы жазууларды текшерип чыгышкан. Анда тарбиячы Севара Султанова балдарды сызгыч менен сабап чымчып, кечке телефон менен сүйлөшүп олтурганын көрүүгө болот. Ата-энелер райондук мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын жетекчиси тарбиячыга карата чара көрбөгөндүгүн сынга алышууда. Мектепке чейинки билим берүү министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. Булак Назар Ньюс KG. Karang, devletni bakçası dep meni kim yamanlagan bolsa men şu adam bilen özüm gepleşecek yerimde gepleşemen hazır. Boldu indi koyunlar toxtatыңlar. Telefonda hiç kim bilen gepleşmeymen. Үлпөт көйнөгүн кийген кыз табытта жатат, жанындагы үйлөнүп жаткан жигит жана жакындары бар. Кайгылуу той салтанаттуу тойлор сыяктуу эле тойканада өткөрүлгөн. Айырмачылыгы той ээлеринин жана коноктордун жүзүндө кубануунун эмес, кайгыруунун белгиси байкалат. Кытайда өткөн бул үйлөнүү той мындан 6 жыл мурда эле өтмөк экен. Тагыраагы 2013-жылы сүйүшкөн жаштар никеге катталышканы айтылууда. Бирок кыздын катуу оорусунан улам той жылдырылып келген. Ошол кезде дарыгерлердин кароосунан өткөн 28 жаштагы Ян Люда эмчек ырагы табылып, дарыгерлер анын 5 жылдан ашык жашабай турганын билдиришкен. Анткени менен жакшылыктан үмүт кылган Кытай кыз баардык күчүн дарыланууга жумшайт. Операция жана химиотерапия алган соң чын эле жакшы боло баштайт. Мына ошол учурдан тарта жаштар кайрадан үйлөнүү тоюна даярдана башташкан. Тилекке каршы 2018-жылы оору кайтып келди. Ал эми бир нече күн мурда Лю күтүүсүздөн сүйгөнүн таштап, о дүйнөгө кете берген. Ошентип анын сүйгөнү Сю Шинян сүйгөн кызынан акыркы тилегин аткарды. Үйлөнүү тоюн өткөрдү. Табыттын жанында туруп, жигит кызга ыйлабай турганына сөз берди. Бирок качан сүйгөнүнүн денесин алып чыгып бара жатышканда баары бир көз жашын кармана алган жок. Булак Назар Ньюс KG. Социалдык медиа жашообуздун ажырагыс бөлүгүнө айланды. 1 мүнөттө Facebook жана WhatsApp тиркемесинен 41 миллион 600 миң билдирүү жолдонот. YouTube платформасында 4,5 миллион видео көрүлөт. Түштүк Корея акылдуу телефон көз карандылыкты жоюуга киришти. Жаштарга реабилитациялоочу лагерлер түзүлдү. Ар бир үйдө телефонго байланыштуу көйгөй бар. Өзгөчө балдар коркунучта. Адистер телефондорду акылдуу экенин, бирок эң башкысы адам өз акылы менен болушу керектигин эскертип жатышат. Бул абалды көзөмөлдөөнү Түштүк Корея колго алды. Жаштар үчүн 16 реабилитациялык борбор ачылды. Лагерлерге келгендер 12 күн телефону жок жүрүшөт. Жалгыз же тобу менен аларга сабактар өтүлөт. Ал тургай лагерге үй бүлөсү менен келгендер да бар. Антпесе бул көйгөйдүн артынан саламаттыгынан ажырагандар болуп жатат, деп жазып чыккан Заман KG булагы.